Саламатсыздарбы, Лондондан BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Обама аны жаап алган жок, Трамп аны жандантууну көздөөдү. BBC Гуантанамо абагынын келечеги тууралуу баяндайт. Кымгуу жолго жакын жашагандардын деменция илдетине кабылуу коркунучу жогорубу? Жаңы изилдөө ызычуу аймак менен илдеттин байланышы бар деп тапты. Лондонда эл биле бербеген эстеликтер көп. Биз бул жерлерди көпчүлүк үчүн ачып жаткан жергиликтүү сүрөтчү менен жолугабыз. Президент Обама кызматты өткөрүп берерине 2 апта калса дагы Гуантанамо абагынан көбүрөөк туткунду эркиндикке чыгарууну көздөп жатканын билдирди. Ал кызматка жаңы келгенде бул абакты толугу менен жабууну айткан эле. Бирок жаңы шайланган президент Дональд Трамп ал жердеги туткундар өтө опурталдуу, алар камакта калышы керек деп Twitter аркылуу билдирди. Гуантанамо түрмөсүндө азан жаңырууда. Абактагы адамдардын келечеги дали бүдөмүк бойдон. АКШнын президенти Барак Обама Гуантанамо түрмөсүн жабам деп убада кылган. Анын саясатына Конгресс каршы чыгып, жетекчи абактагыларды башка түрмөлөргө которуу аракетин баштаган. Учурда президент абактагы 60 адамды башка өлкөлөргө которуу аракетин көрүүдө. Бирок BBC Гуантанамого барганда түрмөгө эмне болору белгисиз экенин аныктады. Абактагылар 20 январда жаңы президент бийликке келгенде башка түрмөлөргө которуу процесси токтойбу деп суроо жолдошот. Биз билбейбиз. Алардын адвокаттары кандайдыр бир жоромолдорду чыгарышы мүмкүн. Бирок так билбейбиз. АКШнын жаңы сайланган президенти Дональд Трамп Твиттерге Гуантанамодогулар башка абакка которулбайт деп жазган. Трамп түрмөдөгүлөр коопсуздукка коркунуч жаратат жана аларды артка майдан тилкесине жөнөтпөө керек деген. Бизге Гуантанамо абагын тартып алууга уруксат беришти. Түрмөдөгүлөрдүн бири бизди көрүп чоң суроо белгисин жана кулпунун сүрөтүн тартты. Алардын дагы суроолору көп болсо керек. 15 жыл мурун Гуантанамо ачылып жатканда BBC түрмөнүн Camp X-Ray бөлүгүн тартып келген. Абак терроризмге каршы күрөштүн бир бөлүгү болчу. Бүгүн Camp X-Ray бош турат. Бирок анын бөлмөлөрү кайрадан толобу. Бүгүн эртең менен президент Обаманын Гуантанамо түрмөсү тууралуу кайрылуусун уктум. Ал түрмө ачык бойдон калат жана ишенип коюңуз, биз аларды жаман адамдар менен толтурабыз. Ал эми түрмөнүн кызматкерлеринин бири буйрук келсе абактагы бөлмөлөр даяр экенин айтты. Президент Обама Гуантанамо түрмөсү АКШнын баалуулуктарына дал келбеген үчүн жана терс символ катары колдонулуп жаткан үчүн жабылат деп айткан. Бирок жаңы президент жаңы саясат жүргүзүшү ыктымал. Деменция адамдын эске тутумун бузуп, эсиндеги элестерди өчүргөн, жөндөмдөрүн кетирген аяосуз илдет. Дүйнө боюнча ал барган сайын көбөйүп жатат. Азияда дээрлик 22 миллион адам карылыктын бул илдетине алдырып жашоодо. Деменциянын себеби белгисиз, бирок доктурлар ызы чуулуу жол боюнда жашагандар ага көбүрөөк чалдыкканын байкаган. Торонто шаарынын негизги жолу. Жаңы изилдөөлөр бул сыяктуу чоң жолдор илдеттин себеби экенин аныктады. Окумуштуулар Онтарио аймагында 2 миллион тургунга 11 жыл бою байкоо салып, чоң жолдон 50 метр аралыкта жашагандар деменция же акыл эс начарлаган илдетине 11%га көбүрөөк чалдыкканын аныкташты. Буга унаа моторунан жана дөңгөлөктөн чыккан майда бөлүкчөлөр себеп болгон. Дүйнөдө деменция илдетине 50 миллион адам кабылат жана бул көрсөткүч жылдан жылга өсүп келет. Канадалык изилдөөчүлөр чоң жолдон 300 метр аралыкта жашаган тургундардан баштаган. Чоң жолдон 100-200 метр аралыкта жашагандардын деменцияга кабылуу коркунучу 2%га өскөн. 50 метрден 100 метр алыстыкта жашагандардын илдетке чалдыгуу коркунучу 4%га жогорулаган. Ал эми 50 метр аралыкта жашагандардын деменцияга кабылуу коркунучу 7%га өскөн. Айтылган илдеттин чоң жолдор менен байланышы бар болгон менен, анын так себеби дали белгисиз. Унаа чыгарган заттар себептердин бири, бирок чоң жолго жакын аймактар дайыма кымгуут болот. Тургундар стресс болуп, уктай албай кыйналышат. Мунун баары деменцияга түрткү болот. Британиялык адистер бул изилдөө коомдук саламаттыкка ири салым кошту деген пикирде. Деменциянын себептери так болбосо да, туура тамактанып, спорт менен алектенип, тамеки, алкоголдон алыс жүргөндөр,
деменцияга туруштук бере алары айтылууда. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы башкы саптагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарында жаңы жылда болгон чабуулга байланыштуу бир нече уйгур кармалды. Алар Кытайдын Шинжан аймагынан келгендер деп айтылууда. 39 кишини атып салган чабуулчу уйгур болушу ыктымал, деди түрк премьеринин орун басары. Ал ортодо Измир шаарында унаага коюлган бомба жарылып, 10 чакты киши жаракат алды. Кытайдын өкмөтү келерки 5 жылда кайра колдонулчу энергия иштеп чыгуу тармагына миллиарддаган доллар каражат салып, 13 миллиондон ашуун жумуш орундарын жаратарын билдирди. Кытай абаны кирдетпеген энергияга өтүүнү саясий приоритет деп атады. Анткени өлкөнүн шаарлары түтүнгө чулганып, калк нааразы болууда. BBC'ге белгилүү болгондой, мындан 20 ай мурун жер титирөөдөн жапа чеккен Непалда кайрымдуулук уюмдары убада кылган турак жайлардын кенедей гана бөлүгүн курушуптур. Ондогон уюмдар арасында эл аралык жардам уюмдары дагы 22 000 турак жай курушу керек. Бирок учурда 900 гана үй курулган. Лондондагы Биг Бен, Букингем сарайы сыяктуу тарыхый жерлерге жыл сайын миллиондогон туристтер келишет. Лондон дүйнөдөгү сүрөткө эң көп тартылган шаарлардын бири. Бирок анын көпчүлүк биле бербеген дагы кызыктуу жерлери бар. Мындай эстеликтерди атайы издеп таап, сүрөткө тарткан Питер Дейсли аларды бизге да көрсөттү. Hi, I'm Peter Daisley. I'm a photographer and a born and bred Londoner. Саламатсызбы? Менин атым Питер Дейзли. Мен лондондук фотографмын. Бир жылдан бери мен Лондондун көп таанылбаган жана өзгөчө жерлерин сүрөткө түшүрүп келем. This is the Rivoli Ballroom, which in 1930. Бул Равиоли бал сарайы. Ал 1913 жылы кинотеатр болуп, 50-жылдары дискотекага айланган. Бул жерде ар түрдүү дизайндар айкалышкан экен. Кытай жана француз чырактары жана дуалдарга сүрөт тартылган. Эми биз Черчиллдин согуш бөлмөлөрүнө келдик. Бул бөлмөдө Черчилл кеңешчилери менен согуштагы стратегиясын талкуулашчу. Бул бөлмөдө Черчилл кеңешчилери менен согуштагы стратегиясын талкуулашчу экен. Бул 1123 жылы курулган ыйык Бартоломей имараты. Бул жерге келгенде тарыхтын чордонунда тургандай сезилет. Бул чиркөө 1666 жылы болгон Лондондун эң ири өрт кырсыгында биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарда да талкаланган эмес. Эми ыйык Панкрас аймагындагы Ренессанс мейманканасынын кире беришинде турабыз. Мен өмүрү мындай чоң жана көздүн жоосун алган тепкичтерди көргөн эмесмин. Мен өзүм билген Лондонду сиздерге көрсөттүм. Эми аларды көрүп кетүүгө баарыңыздарды чакырам. Эми спортко келдик. Тоттенхэм кече Челсини 2-0 менен утуп, таттуу өчүн алды. 2 голду тең Дели Али киргизди. Бирок Челси утулса дагы абалы анча жаман эмес. 38 оюндун 20-сын ойногон соң Челси Ливерпулдан 5 упай алдыда турат. Теннисте дүйнөлүк биринчи ракетка Энди Мари Катардагы ачык чемпионаттын чейрек финалына чыкты. Ал австриялык Жеральд Мельцерди бир топ аракеттен кийин утту. Дүйнөлүк экинчи ракетка Новак Джокович дагы Хорацио Зебаласты утуп чейрек финалга өттү. Жаңылыктардын соңунда Таиландда кайсы жандык сууда сүзүүнү үйрөнгөнүн көрө кетели. Фа Жам аттуу 5 айлык пилдин баласы алдыңкы буту капканга түшүп жабыркап калгандан улам узак дарылоонун бир бөлүгү катары гидротерапияга келди. Адегенде суудан чочуган бул пилдин абалы сууда сүзүүдөн улам кыйла жакшырды, дейт аны баккандар. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Программаны алып барган мен Акчулпан Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.